Өлкөдө калкты жана турак жай фондун каттоо 25 марттан 3 апрелге чейин, алыскы аймактарда 23 апрелден 2 майга чейин жүргүзүлөт. Өткөрүлө турган бул өнөктүккө улуттук статистикалык комитет толук даяр экендигин президентке аталган комитеттин төрагасы Бактыбек Кудайбергенов маалымдады. Анын айтымында 28 миңге жакын убактылуу каттоо кызматкери кабыл алынып, аларды окутуу семинарлары өткөрүлдү. Иш-чараны уюштурууга байланышкан бардык каржы маселелери чечилген. Bir жылдан бeri даярлыктар көрүлүп бүттү. 25 күнү биз иш-чараны баштайбыз. Тагыраак айтканда 24 күнү түнкү 12-де биз аэропорттордо, Ош, Бишкек аэропортторунда бизден учуп чыгып кетип аткан кишилерди каттап алабыз. Келгендер дагы. Андан 25-ден баштап 3 апрелге чейин 10 күнүн ичинде Кудай буйрса биз бардык иш-чараны бүтүрөбүз. Каттоо так болуш керек, элди каттоо жана турак жай фонддорун каттоо так болуш керек да. Ошон үчүн баягы сиз түнкү саат 12-ден баштап аэропорттордон каттоо жүргүзөбүз деп атпайсыздарбы? Ошондо элдер баягы кээ бирөө маалыматы жок болуп калып, ошолор баягы туура эмес түшүнүп, башкача иштер болуп кетпеш керек да. Ошон үчүн сиз бүгүн баарын азыр ошо пресса аркылуу элге жеткирип коюшуңуз керек так маалыматты. Түшүндүм. Дагы кандай проблемалар бар? Проблема жок. Бардык бизге керектүү, айтпайм, эң негизгиси финансылык маселеси чечилген. Окууларды бүт өткөрүп алдык. 28 миң кишини окуттук. Баарын жерлерде. Кызматкерлер жетиштүү бары? Жетиштүү. Жакшы. Ошондой эле алдыдагы өнөктүк тууралуу мамлекет башчысы улуттук статистикалык комитеттин төрагасына жана бул ишке тартылган бардык жетекчилерге эл каттоонун жүрүшүн бир саамда көз жаздымда калтырбоону, өздөрүнө жүктөлгөн милдеттерди жогорку жоопкерчилик менен аткарууну тапшырды. Кудайбергенов белгилегендей, жарандарда адистерге карата кандайдыр бир ишенбөөчүлүк жаралбашы керек. Алардын жанында паспорттук маалыматтарын камтыган QR коду бар төш белгиси болот. Ал аркылуу да тактоо мүмкүнчүлүгү бар. Ар бир биздин каттоочуда, ар бир каттоочунун төшүндө күбөлүктөр болот. Күбөлүктө ошол жерде мөөрлөр бар. Ошол жергиликтүү бийликтин мөөрү, андан башка биздин улуттук статистика комитетинин райондордогу жана областтагы өкүлчүлүктөрдүн мөөрлөрү басылган код менен. Ошол жерден мисалы ишенбештик болсо, ошол жерден караса болот. Кыргызстанда калкты каттоодо биринчи жолу мобилдик тиркеме колдонулат. Мында электрондук форматта каттоочулар уюлдук телефон аркылуу маалыматтарды жазышат. Биздин каттоочулар жанагындай чөнтөк телефондору менен Android 5тен жогорку акыбалда болуш керек телефондору. Ошолорго жазат дагы, анан электрондук форматта биздин серверлерге жөнөтүшөт республика боюнча. Биз топтойбуз дагы. Мунун бир жакшы жери баягы көпкө чейин элдин убактын албайбыз. Экинчиден санаганда дагы биз 2-3 күнүн ичинде мындай болжолдуу маалыматты бере алабыз. Бурун болсо жылдын айына чейин отурчу да кагаз менен санап. Ошон үчүн биринчи жолу ушундай шартта өтүп жатат. Эл жана турак жай фондунун каттоо 5 формадан турат. Анда кандайдыр бир документ же паспортту көрсөтүүнүн кереги жок. Болгону жарандар каттоочулар берген суроолорго гана жооп берүүсү шарт. Биз ошо Кыргызстанда бул экономика жагынан, социалдык жагынан больница курабызбы, же болбосо бала бакча курабызбы, же болбосо башка социалдык мекемелерди курган убакта ошону бир решение кабыл алып атканда элдин санына карата, балдардын санына карата, андан тышкаркы экономика жагынан бюджетти формировать этип аткан жерде мына ушулардын баарына бул эл каттоонун базасындагы чыккан сандардын баары абдан чоң мааниге ээ. Зарыл болгон эпидемиологиялык ченемдерди сактоо максатында улуттук статистика комитети саламаттыкты сактоо министрлиги менен калкты каттоонун макулдашылган алгоритмин иштеп чыкты. Ага ылайык каттоочулар жеке коргонуу каражаттары менен камсыздалат. Ал үчүн бет кап, коргоочу калкан, бактерияга каршы каражат жана контактсыз термометрлер сатылып алынган. Сиз жумуш издедиңизби дейт? Эл каттоо 10 жылда бир уюштурулуп турат. Пландалган мөөнөтү 2020 жылы болмок. Бирок пандемияга байланыштуу жылдырылган эле. Өлкөдө буга чейин эл каттоо 1999 жана 2009 жылы өткөрүлгөн. Мээрим Дүйшөналиева, Нурдан Карипбеков, Пирамида.